Assalamu alaikum tуугандар. Сиздер үчүн буга чейин видеого чыккан момундай сонун жерде сонун ремонттору менен жакшы чоң үй жана артында чарбачылыгы менен момунча брусчаткалары менен мындай килтеген чоң гаражы менен өтө жакшы салынган проект менен салынган летний кухня банялары менен мындай эшиктери менен заморлору менен Сергей деген биздин Россия жердешибиздин үйү сатууга чыкты. Үй өтө чоң, үйүнүн акыбалы жана чарбачылык акыбалы ошол эле өткөндөгү видеодо салынгандай өтө жакшы. Здорово. Мына гараж, достор. Гараж өтө чоң. Караңыздар. Мынакей мощный гараж салынган, потолоктор бийик. Көрүңүздөрбү, туугандар? 2 машина кенен батат. Достор. Мондай күчүгү менен, кичинекей күчүктөрү менен. Симба. Мына гараж, летний кухня менен баня экен бул, достор. Үйдүн акыбалы мондай. Бул сырты жагы жыгачтары күйүп кеткен. Заборлорун краска кылып аттыр мына айшине жеңе. Сергейдин аягы. Ошол карасаңыздар кандай жашыл краскалар көрүп. Здравствуйте. Мына азыр чарбачылыгы бияктан башталып турганда. Эмеси менен мындай УАЗиги менен 2016-жылкы машина. Бул кошо сатылат. Мына жерде зимний гаражы бар. Дагы бирөө. Гараждары дагы өтө жакшы. Гаражын өтө жылуу кылган. Утепленный. 2 кабат эме менен салынган. Ичиде пенополиуретан менен мындай сонун кылып. Карасаңыздар, бул сүт өткөндө сүт саап жүрүп эме кылган уйлары сатылып кеткен. Ушул жерде мына насосный станциясы менен бар. Мына сүттүн флягалары бар. Бул биякта өзүнүн автономный скважинасы бар экен. Мынакей. Сергей өзү подсказывает, скважина бар деп, достор. Карасаңыздар, бул гараж, нар жактагы гараж, үй жана мына УАЗик 2016-жылкы, достор. И сарай. Малдары видеодо бар, туугандар. Малдары видеого чыккан. Эми сарайды карасаңыздар, грамотно салынган, өтө грамотно салынган. Могул жерде дагы бир скважина бар экен, мына труба скважина. Бүгүн свет негедир өчүп калыптыр, ремонт болсо керек. Мына телятник. Торпокторду бияка камайт, точно билем. Мына жыгач, пол жыгач. Карасаңыздар, кандай тактайларды салган. 5-тиктер. Бул дагы телятник. Эгерде азыр өлчөсөк, 1, 2, 3, 4, 5. 5ке-5, буягы дагы 5ке-5 чоң торпок түшсө ошетке камайтырган. Бул жерде дагы торпок кармайтырган жер бар. Эми мынакей уй турган жер. 1. Мына цептери. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Анан биягы мына. Бул насосный станция мына. Труба менен келген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Көрүңүздөр, туугандар. Утепленный. Такта материалдарды мощный брус ишөсүнө опилка салган экен. Мына пол такталары мощный. Оттоктору бар. Мына жерден навозду жыйнап алып кетсеңиз болот. Бука кармайтырган жер. Бул киши өзү саун уй кармачу эле. Саун уйларын сатты. Мына аппарат доильный. Нар жакта чоңу бар экен. Бул кичине аппарат экен. Мына чоң аппараттын мына шлангтары барып ар бир уйга мына 1, 2, 3. Нар жакта 1, 2, 3 келе берет. Мына жерде давленияны көрсөтөт мына.
Көрүңүздөр, свет освещениялары бар бүт. Мына могу жерге дагы уласа болот немени. Аппаратты насосный. Эми бияктан 24 баш буканы байлап же уйду байласа болот. Дальше кеттик. Эми могу жерде дробилка, өзүнүн дробилкасы бар. Карасаңыздар. Мына неме, молочный насосный станция мына, вакуумный. Ушул иштейт. Анан дробилка мына. Здесь 380, да, Сергей? Да, везде. Полный 380. Узаконенный, как положено. Өзүнүн тегирмени бар экен да, көрүңүздөр. Мына азыр мына мощный мынакей. Овес менен, арпа менен буудай окшойт. Өзүнүн тегирмени турат мынакей. Пожалуйста. Бул уже ортодо. Анан биягы загон. Мына бияктан малды айдап чыгарып, летний загон. Могу жерде кышта мына торпоктору менен уйлары бар. 3 торпок төрөлүптүр. Мынакей. Уйларды да кошо берет. Мына жалпы жер аянты 1 гектар. Буга чейин айтылып келинген. Эми мына кошумча стройка болгон. Дагы бир бука кармай турган, карасаңыздар, вообще зор болуптур мына жер. Бийик кылып салган. Тракторда кирип тазалап чыгарып кетет. Эмесе тек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 баш. 13 баш карасаңыздар, мына үстүнө теплый кылып, мощный кылган. Эми биягындагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Туугандар, дагы эмне керек? Жыгачты карагыла, жыгачты. Мен обуюмду койсок 42 размеримдин 2 келет. 2,5 экен. Жыгачтардын полдор. Туугандар, карасаңыздар. Мына буршудан каратайын. Мощный салынган экен. Ошондо 13, 26, нар жакта 24. 50 башты кенен эле мына ушу трактор менен кошо, туугандар, кун бар. Мына жерге чычканды таштай бересиздер, тезектерди бияка таштап, бияктан толгондон кийин трактор менен кирип, бир жыйнап алып кетесиздер. Карасаңыздар, кандай ойлоп чыккан да. Эми туугандар, биягыны көрүңүздөр. Биягы загон, кала. Бул адамдын Сергей, сколько у тебя пастбища есть своего? 540. У Сергея 540 гектар жайты бар. 540 гектар жайты ушул адамга караштуу, алыскы мөөнөткө арендага алган. Азыркы учурда мына ушул жер жалпы аян 2,5 гектар экен. Туугандар, 2,5 гектар. Мен 1 гектар десем, бул киши азыр мени сен туура эмес айтып алдың. Жалпы бул жерди карасаңыздар, полный мына жер мал жөн эле коюп жиберип, эмени сөл жандан алып келип коюп таштап койсок болот. Мынакей 1, 2, 3 контур. Анан бияктан жайытка чыгып кетет туугандар. Шамал болуп атат, кечиресиздер. Эмне болсо дагы Сергейдин номерин жазып коем, өзүңөр чалып сатып алам десеңиздер. Уйлары менен кошо. Уйлары буга чейин видеого чыккан. Саан уйлары чыгып кетти, сатылып кетти. Подсосныйлар калган торпоктору менен. Сюда пастбище, правильно, Сергей? Да, в ту сторону. Баягы 540 гектар пастбище ушул жерде. Ушул жер менен айдалып кетет мал. Здесь кто-то заготавливает? Это часто покупать? Сосед, фермер. Фермер, у него покупать можно, получается, да? Мына фермер заготовщик бар экен. Жемди ушул адамдан сатып алсаңар болот. Еще пиломатериал есть. И еще пила материалы бар экен мына. Тиги. Ремонт кылганга. Полный ошо меники дейт. Оона жыгач жаткандар. Мына эми отунга кетет дейт. Айтып кетти, жапканга да жарайт дейт. Нар жактарда Плаха есть, доска есть. жакшы материалдары бар экен. Бул мага караштуу дейт. Ушул материалды кошуп дейт. Бүт үйдө эмне бар болсо ошол калат дейт. Эмне бар болсо толугу менен калат туугандар. Эгерде караңыздар, необрезной доска экен,
деловой гарбуль бар экен. Мынакей. Плахадагы бар экен. Мына доска бар экен мына. Мына ушун тактай менен жабыптыр да полдорду карагыла. Мынаны карагыла мына. Необрезной. Бул өтө көп экен материал. Кара. Материал саман болуп жатат да, саман. Мына достор. Эми 2,5 гектар жери менен 540 гектар жайыты менен дагы бир склады бар. Склады жем сактагыч склад. Ал айылдын орто жеринде турат. Ал жактан трактор менен керектүү жемди алып келип мешоктоп коюп коем мына жерге. 1 тонна 2 тонна кылып иштетем дейт. Силерге дагы ошону сунуштайт элем дейт. Ошол достор. Тугандар малдарды сатыптыр. Бул киши малдарды сатыптыр. Малсыз ушул территория базасыны жалпы сатам дейт. Короче, моих, а так еще помимо же пастбища, она все вот это пастбище, это как? Она можно пасти, никто слова не скажет. То есть пастбища есть помимо ваших 540, еще есть пастбище 540 гектаров. Это все туда Есть еще дальше есть. районные, да, ваши, получается, Да. деревенские, административные. Да. Ага. Там тоже можно. Можно Вот. везде пасти, никто слова ничего не скажет. Вот, көрдүңөрбү? Ну так же, как и у тебя, или там ты Да. так же пасешь. Да, есть просто у нас в деревне администрация, которая выдает. Вот, Пастбище. вот это у меня, Во. вот эти 540, эти они у меня в аренде. Вот. А Это есть. просто есть администрация. Да, да, которая- да, да. Которая там выделяется под пастбище. скоту. Ошол достор. 540 гектар жерден дагы мал жерибиз бар өкмөттүкү дейт. Аны өкмөт менен келишип, сүйлөшүп, өкмөт менен Они акада просто, чтобы кайтарсаңыздар в болот. деревню не заходил, так можно везде пасти. 540 гектар жер. Мына курятник болчу. Там королятник. Кролятник кылып коюптур коёндорду. Бирок бияк телятник болчу. Өткөнкү видеодо тёлкалар, маленький теленоктор кармалган. Буну биздикилер билет эмне кылышты. Коён бакпайт. Сөзсүз мынча имаратты бекер калтырбайт. Кроликов посадил туда. Мгм. Коргом есть. Ага. Ну от 7 будем, допустим, торговаться. Туугандар 7 миллион деп атат. 7 миллион баарына. Техника малы жок. Ушул бүт эмесини, территориясыны, сарайыны, машинасыны, мына машина УАЗик 2016 жылкы фермер деген өтө жакшы пайдалуу машина бул. Өтө керектүү. Үйдүн камерасы бар экен, обзор бар, мына Wi-Fi камерасы менен. Үйдө котелдор коюлган. Мынакей нержавеющий трубалар менен 1-2 котел коюлган. Бирөөсү менимче көмүр менен жагылат, бирөөсү эмне менен? Эмнеси ал 2 труба койгон, аны билебиз азыр. Туугандар 7 миллион дейт баасына. Малы жок, машина турат, үй, жана трактор, жана гараж, мына курулуш 540 гектар жайыты менен. Да. Үйдүн ичин дагы бир тартып көрсөтөк. Туугандар, бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей үйдү карасаңыздар, мощный кымбат баалуу дверлерди койгон. Үйү мононтуп красивый кылып пластиктер менен хотторду кылган. Бул дагы жакшы жыгачтан, массивный доскадан жасалган эшиктер. Свет өчкөн туугандар. Эми кухнясыга кирейик. Карасаңыздар, кандай сонун кылып кухнясын кылып койгон. Ремонтларын карасаңыздар, аркаларды кылып, бул бүт ручной работага окшоп атат. Бул не спеша кылынган иштер көрүнүп атат. Аккуратный. Эми мына зал. Залга киргенде бир это гардероб. Бул гардероб экен. Эң маанилүү үйдө кийим-кечек салганга карасаңыздар, удобный да. Шкаф, маф не надо. Бир бар жок койдум, и место не занимает. Мына гардероб. Эми зал мынакей. Эмнеси жаман? Ремонту вообще высший пилотаж. Биякта мына спальня экен. Бул кишинин спальнясы мынакей, машалла. Көрүңүздөр. Дагы бир спальня дагы. Ошондой эле размер менен, мощный мынакей. Караңыздар, чёткий кылынган. Ошондо бүт полдору ремонт болгон. Эми биякта ванный комнатасы бар. Телефон и фонарик. Мынакей, могул жерди кафелди туура эмес койгон экен. Бул жаңы кафелди басып туруп, өзүңүздөр
мына жерде кочегарка бар экен, котельный. Бирок бул иштей, это не работает уже, да? Нет, Это вот уже не котельная. работает. Бул как раз таки твердотопливный болгон, а бул уже мынандай заманбап. Охо, мынандай. Бул 80 000 же 120 000. Такой примерно 120, от 80 до 120, да, стоит? Ну вот за этот я вместе с работой отдавал, короче, вышло 140 000. Вот. Это Magnum 102, это 20-й, он уже, короче, и сейчас уже... Вот. Котел жаңы поколение курулуп тур. Бул өзү көмүр сап койсоңуз, дозаны берип туруп, полный отоплениясы менен. Достор, Помпа там все есть. даже мына водяной помпасы бар экен. Уруп берет полный. Бар жок грамотно кылып салынган экен туугандар. Ошон үчүн мына унитаз бар экен. Менимче мына жерге душевой кабина четкий батат. Мына стиралканын ордуга бир жаңы душевой кабина алып келсеңиздер, өтө жакшы болот, достор. Мына карасаңыздар, двордо не бар? Двордо кинза бар, базилик бар, биздин райхан. Мына райхан. Петрушка бар, өзүдө бар жок бар экен. Двордон буюрса керектүү буюмдарын алып атат. Малын саттыр, достор. Малы жок, 7 000 баасы, 7 миллион сурап атат баасыны. Азыр жайтыны барып тартып келебиз. Жайтын акыбалын и баягы сарайны тартып келебиз. Сарай эмес, складты. Жем сактагычты туугандар бастык. Считается уже грань. Мына туугандар, азыркы учурда туугандар, биз азыркы учурда жайытка келдик. Жайытты толугу менен көдө чөп менен баскан экен. Мынакей көдө чөп. Көрдүңүздөрбү? БГТ деп айтат дагы. Мына муну малдары көп экен. Биякта көл 540 гектар жер. Мына токой менен баштап тиги токойдун артында дагы жер бар экен. Мына көл. Мына жерлер толугу менен 540 гектар жери менен кошо туугандар 7 миллионго үйдөгү техникаларını кошо сатып атат туугандар. Сергейдин номерин жазып коем. Өзүңөр чалып сүйлөшкүлө. Туугандар, кимге кандай эме болсо, кызыкчылык болсо чалгыла. Жайты жакшы эле, мага жакты, суу бар экен. Анан кошуна мал жок дейт, баягындай кошулуп кетип, чалкашып кетип, аралашып кетип, кыскасы андай кыйынчылыктар жок дейт. Кой берет, мал жүрө берет, малдар кечке өздөрү келет дейт. Туугандар, ошо эми складты барып тартабыз туугандар. Склад токойдун артында өкмөттүн жайыты бар дейт. Ошол өкмөттүн жайыты дагы карай адам жок дейт. Ал жакта мал эч ким кайтарбайт. Биз ошол жака өтүп, ал жакты кырып дагы бияка келебиз дейт. Биякты кырсак ал жак өсүп калат дейт. Токойдун арттары бүт жайыт дейт. Бирок мага караштуу жайыт мына ушу 540 гектар жер, ушул жерде мага караштуу дейт. Арты жагы дейт уже өкмөттүкү, бирок өкмөттүн өзүнүн иштете турган адамдары жок. Малды эч ким карабайт. Ал жакта жайыттар бош эле жатат. Ошол дейт, ошо мага караштуу туугандар дейт. Ошо тиги көлдүн наркы бетиндеги баня мага караштуу дейт. И кичинекей үй бар дейт. Ошол үй менен баня азыр мына көрсөтөйүн. Ошол баня и үй иштейт дейт. Малчылар ошол жерде жыргап, пирс бар дейт, мына пирс. Секирип, чомулуп, мал кайтара берет дейт. Туугандар, ошол туугандар, азыр складты барып тартам, көрөсүздөр. Достор, мына жем сактагычка келдик. Момундай чоң гараждарды жем сактагыч кылып койгон. Бул ошол киши биякта жемин сактап, сезондо толтуруп алат, анан керектүүсүнү машинасы менен, трактор менен ташыйт. Азыркы учурда ичинде овес бар экен, сулуу. Булар орустар сулуу бергенди жакшы көрөт. Себеп сулуу өтө кандай десем, жеңил да малга. Бөкүп калбайт. Бирок буга же булдай же арпа кошуп берет экен. Основном мына жерде булдай болгон. Карасаңыздар, бул жерде менимче кенен эле
200 тоннадай бар жок бетон экен да. Толтуруп алып келсе болот. 200 тоннадай жемди баткызса болот. Жана кышка биртеңкелерди алып келип чүрсө да болот. Свободно 200 тонн здесь вместится, по моему мнению, здесь свободно. 150 вталкивал. Вталкивал. Земля была вот так вот. А. Здесь стены нашивал, через верх подавал. Ага. Наверное, вот так вот. Было. Вот. Мына көрдүңүздөр, 150 тонна салганмын дейт. Еще мына жерден бурчтан мына жерге чейин эме болгон экен, бош жер болгон экен. Эми муну воротаны жаап койсо, ошондо толук калат экен. Мен бир аз адашыппын, бирок ошодо дагы 150 тоннага жараша эч нерсе курбайсыз мондай бетонный мал малга жем сактагычы бар экен Сергейдин, туугандар. Сергей айтып атат, эгерде малды да кошо алам десе, малды бирөө алам дептир, бирок азырга чейин дареги жок дейт. Айтып атат, азыр малды дагы келишип, сүйлөшүп сатып берем дейт. Малды видеосуну өздөн сурай бересиңер. Ал берет азыркы учурда акыбалыны кандай барын. Ошол туугандар. Кимге кызыктуу болсо, чалгыла. Менимче бул өтө жакшы. Ушунча жайыты менен, складдары менен, малканасын көрдүңүздөр. Кенен 60 башты байласа болот. Үй дагы сонун ремонту менен. Саламатта болуңуздар туугандар, чалгыла.